Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутмандуу күн. Жаратылыштын жакшылыктары бизди дайым курчап турсун. Анда эмесе мекен таануу сабагыбызды баштайбыз. Балдар, тазалыкты сактасак биз дайым жугуштуу оорулардан сак болорубузду унутпайлы, тазалыкты сактайлы. Бүгүнкү сабактын темасы жыл мезгилдери. Бир күн келип карасам, алма бүрдөп калыптыр. Бул балдар жаз мезгили. Жалган куран март айы, чын куран апрель айы, бугу май айы. Чакмакчалар толтурабыз. Дагы келип тиктесем, гүлдөр гүлчө жарыптыр. Бул жай мезгили. Кулжа июнь, теке июль, баш оона август айы. Чакмакчаларды толтуруп коебуз. Кийин келип текшерсем, толгон мөмө бутакта. Бул күз мезгили. Аяк оона сентябрь, 9 айы октябрь, 7 айы ноябрь. Чакмакчаларды толтуруп коебуз. Ал мөмөнү биз жыргап, жеп жатабыз. Бул чакта. Бул кыш мезгили. 5 айы декабрь, 3 айы январь, 1 айы февраль. Чакмакчаларды толтуруп коебуз. Жыл жасагыч. Илгери жыл айларын жасагыч бир карыя болуптур. Карыя колун көккө серпип шилтеген сайын жеңинен улам бир куш учуп чыга берчү экен. Ал куштардын ар биринин өз-өзүнчө аты бар экен. Мына колун шилтеди эле 3 куш учуп чыкты. Күн суук тартып, кар жаады. Экинчи ирет колун шилтеди эле дагы 3 куш асманга учуп жөнөдү. Кар эрип, талаа бети кызыл-тазыл гүлдөргө жайнады. 3-чү ирет шилтегенде дагы 3 куш асманга көкөлөдү. Күн аябай ысып чыкты. Эгин-тегин бышты. 4-чү жолу колун шилтесе, дагы 3 куш жарыша учуп чыкты. Аба салкын тартып, жамгыр себелей баштады. Анда эмесе бул жыл жасагычты уктуңар анда силерге тапшырма. Жомоктогу 3 кушту эмне деп түшүндүң? Карыя эмне үчүн колун 4 жолу көккө шилтеди? Бардыгы канча куш учуп чыкты? Алар кайсы айлар? Кыргызча аталышын ата. Сүрөттөгү 9 айырмачылыкты таап дептериңерге жазасыңар. Сен кайсы мезгилде төрөлгөнсүң? Ал мезгилде адамдар кандай кийим кийишет? Ал кийимдердин аттарын дептериңе жаз. Анда эмесе балдар саламатта болгула, тапшырмаларды аткаргыла.